Өзгөчө бир инсанды сөз кылайын. Ал инсан жер үстүнө түшкөн көктөн, дүйнөгө бир өзгөчө из калтырган кереметтүү Ыйсаны айтып өтсүм. Ыйсанын ким экенин сурап калсаң, ал деген дүйнөлүк талаш дешет. Чын жүрөктөн билгиси келген адам ал жөнүндө Библиядан караш керек. Ыйсаны Теңир дейбиз, кубанабыз. Көпчүлүктө кээде андан уялабыз. Ыйсанын ким экенин терең билбей, эки ортодо өзүнчө эле убарабыз. Дүйнөлүк масштабта талаш болгон. Ыйсага көңүлүмдү бөлөйүнчү, сөз менен айтып бүткүс улуулугун мен дагы бир аз айтып көрөйүнчү. Көп адамдар Ыйсаны билбейт дейбиз. Көп адамдар ага башын ийбейт дейбиз. Бирок биз антип айтсак адашабыз, өлгөндөрдү баш ийдирткен падышабыз. Дүйнөдөгү маалыматтарга таянсак, бир секундта 2 же 3 адам өлөт. Элестет, ошондо бир суткада жайнаган миң деген жандар өлөт. Өлгөндөн соң жашоо бар деп сөз кылсаң, көпчүлүгү такыр көңүл бөлгөн жок. Ажал жетип токтоду да жашоосу бүгүн таңды нечен адам көргөн жок. Эх адамдар, инсандар, тирүү жандар, эмнеге тобо кылбайт, ойгонушпайт? Түбөлүк тозок бейиш сот жөнүндө эмнеге кылдаат карап ойлонушпайт? Сан жетпеген сансыз жандар өлүштү, канчалары көз жаштарын төгүштү. Анткени алар тозок бейиш Кудайдын чын экенин, бар экенин көрүштү. Тирүү кезде Ыйса десе качышат, адамдарга ичим абдан ачышат. Ушул кылган кылык үчүн адамдар өлгөндөн соң чоң кайгыга батышат. Айтпагын деп жандарына жолотпойт. Тирүү кезде Ыйсаны эч тоготпойт. Бир күн өлүп бут алдына барышат. Мына ошондо көз жаш төгүп шолоктойт. Ыйса десең мазакташат, күлүшөт, каарданып кабактарын түйүшөт. Аттиң арман миллиондогон адамдар амал көйгө алданышып жүрүшөт. Ыйса Теңир асмандан да бийик турат. Фериштелер баштарын ийип турат. Тирүүлөр тоготпостон жүргөн менен өлгөндөр ким экенин билип турат. Адам ата убагынан санап көрсөк, далай жандар өлүштү, кырылышты. Миң деген түмөндөгөн ал адамдар Машаяктын бут алдына жыгылышты. Чындыкты билбей өтүп кеткенине аттиң деп ичтери ачышкандыр. Жакындарым бул жайга келбесин деп бай адамдай ой жүгүртүп жатышкандыр. Өлгөндөн соң кеч экенин билишкенде өкүнүп чоң кайгыга батышкандыр. Тирүү кезде ойлонбой жүргөнүнө мына эми кайгырып жатышкандыр. Ыйсанын аброю кандай бийик. Калса гана адамдар терең билип, өлгөн соң кеч болот ошол кезде келишет титирешип, башын ийип. Бийиктикте жашаган Ыйса Теңир ким мыйзамсыз, ким адил көрүп турат. Бул дүйнөдөн кайтыш болгон адамдарды тозок менен бейишке бөлүп турат. Ыйсанын алдына барган кезде ишенгендер мактоого сыйланышат. Ал эми ишенбеген душмандары түбөлүккө азап тартып кыйналышат. Ыйсаны баалайлычы, сыйлайлычы, ал чындык, ишенбестик кылбайлычы. Өлгөн соң баары кеч болуп калат. Тирүү кезде аны угуп тыңдайлычы. Башы дагы, аягы да Ыйса, адамзаттын бараары да Ыйса, бүт адамды топтоочу да Ыйса, топтоп алып соттоочу да Ыйса. Асмандан түшүп келген да Ыйса, асманга көтөрүлүп кеткен да Ыйса, тозок менен өлүмдү жеңген да Ыйса, адамзатка өмүрдү берген да Ыйса. Асмандын сырын билгизген Ыйса, ак кийим берип кийгизген Ыйса, ааламга күндү тийгизген Ыйса, денеңе канды жүргүзгөн Ыйса. Ыйсадай эч ким сүйө албайт сени, Ыйсадай эч ким сүйө албайт мени. Бүт ааламга сүйүүсүн чачкан, жашоону берген Ыйсанын деми. Жараткандын табият сырын көрсөтүп берет Кудайдын сөзү. Кимдир бирөөгө жөн адам болсо, мен үчүн Ыйса Кудайдын өзү. Баалабай койсун миң деген адам, жалгыз болсо да артынан барам. Кимдир бирөөгө болсо да жаман, мен үчүн Ыйса эң ыйык адам. Мазактап күлүп басынта берсин, маанилүү эмес элдердин ою. Мен үчүн Ыйса сүйүүнүн кенчи, даңктагым келет кылымдар бою. Бир мезгил келет, бүткүл адамзат Ыйсаны көрөт.
чын эле Ыйса чындык экен деп боздоп ыйлашып көз жашын төгөт. Билесиңерби, мен кимди күтөм? Бир күндү күтөм, Ыйса Теңирдин келишин күтөм. Бүткүл душманын жеңишин күтөм. Ыйсаны душман көргөн адамдар титиреп тизе бүгүшүн күтөм. Келе көр Ыйса, душмандарыңды жеңе көр Ыйса. Ар бир адамдын ишине карап, тиешелүүсүн бере көр Ыйса. Мен үчүн өмүр гүлүсүң Ыйса, жашоомдун жарык күнүсүң Ыйса. Башкалар сени баасыз көрсө да, мен үчүн чексиз сүйүүсүң Ыйса. Мен үчүн Ыйса асмандык жаран, мен үчүн Ыйса авторитет адам. Ишенем ага, тартпаймын убай, мен үчүн Ыйса түбөлүк Кудай.